Баткен деп келипсиңер. Баткен элинин ой пикирлерин сурайын деп келипсиңер. Чоң рахмат. Баткен элинин жалпы 100% айта албайбыз. Элдин маанайы жакшы. Чек аранын чечилгени өтө курсан. Өтө жакшы мамиледе түшүнгөн адамдар. Анан элдин ичинде бар анча-мынча. Муну чечишке көзүбүз жетпеди эле биздин. Ушундай чечилет деп ойлогон дагы эмес элек. Мына достук айыл боюнча саясат кылып атышаттыр. Достук айылда ал жерде бир 15-20 гана түтүн жашайт азыркы мезгилде. Бир мезгилде жашаган. Ол эң контрабанданын уюгу болгон жер. Бардыгынын дарбазалары, вараталары бийик. Ал жерде только контрабанда менен заниматься эткендер гана жашаган. Бул жерди бербегенибизде бизде ал жерде достук айылда даже 3 жагы ушундай неме да. Тажик менен чектешип турат. Граница тартканга немебиз жок эди. Нечита үйлөр кетиш керек эди. Бул эң туура чечилди. Мынандай шахматный эле да. Ол жерден Сегөп ортосунан союз мезгилинде тажиктер баары кошо жолго өтүп турган. Азыр ал жерден өтпөйт. Кече Айжигитовдун айтканы боюнча ал жер өздөрүнүн объездной жолун салып алган. Элди Баткенди Айжигитов сен ушинтип уступать этсең, эл Баткен бурулуп кетет, Баткенден баштайбыз деген да топулоңду. 1% туура сүйлөгөн жок да кече Айжигитов. 100% жалган сүйлөйт. Айжигитов уяты болсо, союз болсо, ушу элди дүрбөлөңгө салбастан азыр өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен депутаттык мандатын тапшырыш керек. Бул депутат болуп Баткенге кайсы бети менен келет? Келе албайт. Муну, по-моему, бала чыгып дарылатыш керек. Ошол губернатор болгондон мезгилден эле ушу мунун кылган ишини мен жакшы билбейт экенмин. Бир көрүнүктүү иш, же бир границаны чечип, же бир көрүнүктүү иш жасаганын билбейбиз биз. Татыксыз болгондугу үчүн тез эле кетсе керек. Бийликти алыш керек булардын кайсы жол менен максаты. Бир гана максаттары бар. Бийликти алыш керек булар. Булар эл менен чатагы жок. Кайсы жол менен бийликти алыш керек? Ушу чек араны өткөндө дагы булар өзгөндү компромат чыкканда Баткенден тополоң чыгарыш керек эди. Главный Баткен тополоңун узатыш керек эди. Булардын соучастниги Субаналиев деген генералам бар, ол жыгач генерал. Анын министр болгондо биз билебиз да, биз 35 эме менен согушуп, Субаналиев деген муну колдойт. Масалиев деген биздин бир эмебиз бар. Жогорку кеңештин депутаты. Аны айткам, мене фамилия атыңды өзгөрттүң сен, Масалиев. Алып жүрүшкө татыктуу эмессиң деп туруп. Мына Айжигитовду дагы ошондой айтам. Бул мен атасы менен чогуу иштеген адаммын. Бүгүн мамлекеттин эки чыккынчысы бар. Бири баштан келаткан чыккынчы Адахан Мадымаров, экинчиси мына кошулуп алган Султанбай Айжигитов. Экөөнү чыккынчы деп эсептейм. Бакиевдин учурунда 2008-жылы ошол биздин Баткендеги 4 көчөнү Адахан Мадымаров тажиктерге берип, кайра тажиктерден аренда катары алып туруп, ошонун кесепетинен, ошол Мадымаровдун чыккынчылыгынын кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин кан төгүлүп келиптир. Себеби ошол учурда Султанбай Айжигитов губернатор болуп турганда Мадымаровго бир ооз сөз кайрылып койгон эмес. Адахан Кимсанбаевич, сиз биздин 4 көчөбүздү эмненин негизинде тажиктерге берип туруп, кайра аренда катары алып атасыз деп бир ооз сөз айтып койгон эмессиз Султанбай Айжигитов. Элдин түшүнбөгөнүнө, чек араны түшүнбөгөнүнө байланыштуу бүгүн Айжигитов менен Адахан моменттен пайдаланып жатат. Моменттен пайдаланып, мынакей бүлүк салып, бири парламентте, бири азаттыкта, бири дебатка чакырып жатышат. Чыккыла дебатка менен. Ошончолук жеринен, мына жеринен да барабыз. Ошол лейлек анкап болгонбу, болуп калганбы, болбогонбу, ошону да далилдеп. Кайтип өзүң ойлосоң, мондай чек ара, муну жеринен барыш керек болду. Бир эле маселе, мындай чыккынчылар менен ошентип жеркестей сүйрөп алып туруп, ошондо мыйзам чегинде өкөнтүң бирдей жоопко тартылыш керек. Болду, биздин талап, элдин да талабы ошол. Экөө жоопко тартылсын. Баягы оппозиционный көз караштагы адамдардын бардыгы Айжигитовго неме берип атасыздар.
туура кылды. Каяктагы туура кылды Айжигит? Эмнени туура кылды? Маткендиктер кече эле немеде согушта. Несі болса да жерди аларга кичине болса да берсеңиздер дагы согушту токтотуңуздар деп кылбадык беле. Лишь бы саясий упай топтоп өзүңөрдү көргөзгөн киши катары көрүнүп алып, ар кандай нерселерди элде травить этип атасың. Мана кечке соцсеттен жерибизди берип койдук, жерибиз. Каякта эле кече немеде согушуп атканда. Кимин жардам берип койдуңар? Ошо кайра мына азыр сүйүнүп аткан адамдар эле согушуп жүрбөдү. Күйөө ушунчалык эле мамлекетке күйөт экенсиңер, эмне кылып койдуңар мамлекет үчүн? Айтсаңар. Өмүр бою ушинтип Баткенди сактап жүргөндөй кылбагыла. Биз жүрдүк го Баткенде. Ошол жерде жашайбыз. Биздин үйлөр күйгөн. Бир туугандар жоголгон. Силер чыккынчысыңар да мындай айтканда. Предатель. Силерге окшогондорго наказание өзү катык болуш керек. Айжигитов, сиз 50 жыл калышыңыз. Потому что сиздин сөзүңүз менен Кыргыз Республикасы боюнча адамдар травить этилди. Чегара маселесинде дагы мына ушундай. Мен кыйынмын, сен кыйынсың деп бардык өзүнүн кыйын экенин далилдеп, анан чегаранын жанына барбастан туруп, аялынын койнунда ысык төшөгүндө жатып алып, эртең менен кашасын жеп отуруп, мына интернет жазып коет, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Адамдар дуруш турган усталар бар урматтуу бир тоон. Дагы көрүп атабыз, дагы куруп атты чегарага деп атабыз. Эгер чегара такталмайынча, анда проблема боло берет. Мага өткөндө кулундан адамдар келишти. 3 адам келди. Эң акылдуу адамдар, жаштардын лидери, башкалар келип айтып атат. Уктаганда дейт, тынчыктай албайбыз кайдимкидей. Жанагы үстүңөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Биз кулундулуктар ошо ызычуу болуп аткан жерде ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардык эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара кутур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Куран эрежеси вассульху хайрун. Анча-мунча укуктардан кечип болсо дагы биз жарашууга жетип алып туруп, тактап ала турган болсок, биздин кыйылбай турган өмүрлөр кыйылбай турган. Бул тынч жашоо деген сөз. Тиякта октун үнүн уккан адамдар көчөгө чыга албай, жашоо жүрбөй кал деген сөз, урматтуу бир тууганым. Куран эрежеси вассульху хайрун дейт. Кудай Таалам жерди өзү кимге каалаганда берип кое берет. Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Муну капталы талаш маселе. Талаш маселе bizde канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60 аларга берип, 40 бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болгондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, анты. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөк. Четинде кармап отур, четинде кармап отурасыз мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөйсүң да кандай проблема бар экендигин.
Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошону ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин Кыргыз жарында калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мына Өзбекстандын президенти Манас айылын салып койду 40 күндө бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсо, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңерби? Кааба. Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, аз айта бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, анты берди, минти берди деп ызы шу кыла берет.